Бүгүн балдар биз сиздер менен Каспий, Байкал, Өйлүк көлдөрү жөнүндө маалымат алабыз. Бул 3 көл тең Евразия материгинде жайгашкан. Каспий, биринчи биз Каспий көлү жөнүндө маалымат алабыз. Каспий көлү. Биз билебиз, Каспий көлү жер шарындагы эң чоң көл. Бул Евразия материгинде жайгашып, Европа менен Азиянын кесилишинде жайгашкан. Ал түндүктөн түштүккө бул жерде Каспий көлүнө түндүктөн түштүккө канча километр экен? 1200 километр созулуп жатат экен. 1200 километр. Ал эми батыштан чыгышты көздөй болсо, 195 километрден 435 километрге чейин созулуп жатат экен. Каспий көлү өзү 3кө бөлүнөт экен. Биринчи бул түндүк бөлүгү, түндүк Каспий дейт экен. Түндүк Каспий. Андан соң ортоңку Каспий жана түштүк Каспий болуп 3кө бөлүнөт экен. Каспий деңизинде космостон каралган тартылган сүрөттүн көбүн көрөбүз. Аралдар, аралчалар, жарым аралдар абдан көп. Булуңдар, жарым арал, Апшерон жарым аралы, жана булуңдар, Карабагоз көл деген булуң бар экен. Карабагоз көл булуңунда туздун эң чоң запасы бар экен. Каспий көлүнө бардыгы 130 суу куят экен. Алардын эң чоңу биз билебиз Волга дарыясы. Түндүктөн бул жерде Волга дарыясы бар. Андан соң бул жерде Урал суусу куят. Эмба дарыясы, жерде Терек дарыясы, Кура дарыясы жана башка эң чоң көптөгөн суулар куят экен. Каспий деңизинин жээгинде 5 мамлекет жайгашкан. Биринчи Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан, Россия жана Азербайджан мамлекеттери жайгашкан. Түштүгүндө болсо Иран мамлекети менен чектешип турат, жайгашкан экен. Бул биз биринчи Каспий деңизи жөнүндө маалымат алдык. Андан кийинки биздин көлүбүз, Евразиядагы дагы бир уникалдуу көл бул Байкал көлү. Байкал көлү жөнүндө маалымат алабыз. Байкал көлү бул дагы Евразия материгинде жайгашкан. Кандай жол менен пайда болгон? Бул тектоникалык жол менен пайда болгон. Кандай деп ойлойсуңар? Каспий көлү кандай жол менен пайда болгон? Каспий көлү бул калдык көл. Башкача айтканда, силер билесиңер, Тетис деген океан болгондагы ал жер кыртышынын көтөрүлүшүнүн натыйжасында жоголуп отуруп, ушул океандын материктин ортосунда Каспий көлү пайда болгон. Ал эми Байкал көлү болсо, бул тектоникалык көл. Тектоникалык дегенди биз кандай түшүнөбүз? Тектоникалык деген бул жер кыртышынын кыймылынын натыйжасында пайда болгон. Башкача айтканда, эки четиндеги тоолор көтөрүлө баштагандагы ортосунда чуңкур пайда болуп, бул жердеги тоолордон аккан суулардын баардыгы тең чуңкурга куюп, натыйжада Байкал көлү пайда болгон. Бул тузсуз көл. Эмнеси менен уникалдуу? Тузсуз. Байкал көлү түндүк чыгыштан түштүк батышты көздөй
1642 километрге созулуп жатат. 1642 километрге созулуп жатат. Туурасы болсо 620 километр. 620 километрге созулуп жатат. Тереңдиги 1642 метр тереңдикте жатат. Ал эми орточо тереңдиги болсо, орточо тереңдиги 744 метр экен. Демек биздин Ысык көлгө караганда терең болуп эсептелинет экен. Байкалга бардыгы 336 суу куят. Салыштырабыз. Эгерде Каспий деңизине 130 суу куйса, Байкалга 336 суу куят экен дагы. Кайра суу агып чыгат. Байкал көлүндө эң чоң дарыялары бул Селенга дарыялары, Селенга дарыясы. Байкал көлүндө бардыгы 24 чоң арал бар экен. Арал жайгашкан. Каспий көлү сыяктуу эле Байкал көлүндө булуңдар, кысыктар өтө көп экен. Байкал көлүндө азыркы убакка чейин эле 5-6 балга жеткен жер титирөө болот экен. Мына ошондуктан бул тектоникалык жол менен пайда болгон көл деп эсептейбиз. Андан кийинки биздин карай турган көлүбүз бул болсо балдар Байкал көлүнүн пейзажы. Андан кийинки биздин карай турган көлүбүз Өйлүк көлү. Картаны карасак, Өйлүк көлү суу агып чыкпаган туздуу көл. Экен. Демек, тузу канча экен? 1 литр суусунда 260 грамм туз бар экен. Демек, үйдөн опыт жасап көрөбүз. 1 литр сууну алабыз дагы 260 грамм тузду өлчөп туруп салып, анан даамдап көрөбүз. Демек, 1 литр суусунда 260 промил туз бар. Демек, туздун составын промил менен белгилейбиз. Промил. Процент эмес, промил. Муну өлчөп көрөбүз. Бул кайсыл жерде жайгашкан? Ал Израиль мамлекети, Иордания мамлекети жана Палестина мамлекетинин ортосунда жайгашкан. Мындай жерде жайгашкан көл болуп эсептелинет экен. Узуну 67 километр. Туурасы болгону 18 гана километр. Ал эми тереңдиги болсо, 378 метр. 378 метр. Эми мындай деген суроого жооп беребиз. Эмне үчүн Өйлүк көлү деп аталып калган? Анткени бул көлдө Өйлүк көлү деп аталып калган себеби, бул көлдө бир да балык, башка тирүү организм жашабайт экен. Тирүү организм жок экен да. Ошондуктан муну биз Өйлүк көлү деп атап коет экенбиз. Бул көлдө болгону бактериялар жана микробтор гана жашашат экен. Ошондо дагы 360 промилге чыдаган гана бактериялар жана микробтор жашашат. Мына бүгүн балдар биз Евразия материгинде жайгашкан 3 түрлүү көл менен тааныштык. Биринчиси бул Каспий көлү, экинчиси Байкал көлү, үчүнчүсү Өйлүк көлү. Эмнеси менен уникалдуу? Биринчи Каспий көлү бул жер шарындагы эң чоң көл. Экинчи Байкал көлү болсо тузсуз жер шарындагы эң чоң көл.
Ал эми Өлүк көлү болсо жер шарындагы эң туздуу көл. Мына ушундай 3 багыттагы 3 түрлүү көл менен биз бүгүн тааныштык.